Көз мончогуң үзүлүптүр, карагат көздөрүңө көрбөгөндөр кызыгыптыр. Мага деген чын көңүлүң эми кимге бурулуптур? Көз мончогуң колуңдагы, көз мончогуң үзүлүптүр. Саламатсыздар урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүн бизде конокто эстрада ырчысы, учурда абдан популярдуу болуп жаткан көз мончок ырынын аткаруучусу Айгерим Эшим конокто. Айгерим, салам. Саламатсыз, кандайсыз, жакшысызбы? Жакшы, Кудайга шүгүр. Алгачкы эле суроом мына ушул ыр боюнча болсун, Айгерим, анткени мен өзүм күбөмүн, таксиге отурайын же башка жактан айтор бардык жерден ушул сенин ырың жаңырып атыптыр. Бул котормолор экен. Ооба. Кандай чыгардап калдың? Элдердин кабыл алуусу да абдан жакшы болуп жатат дегендей. Ооба, буюрса, рахмат чоң. Жакшы болуп атат. Ырдап калган бул ыр деген негизи өзбек бир туугандардын ыры. Аны казактар которуп ырдаган, Жандос Каржабай деген жигит. Мен ошо чынында өзбектердин укпап турмун. Казактардыкын угуп эле аябай жактырып, ушул ырды мындай чынында аябай серьезно караган эмесмин да. Баягы болот го, күз да келет атат, той сезон дегендей. Тойлорго ырдап койсом экен деп алып эле жаздырып койгом. Жаздырып койсом, ошо бир айча жатты окшойт эмеде. Ырдалбайчы, жөн эле жаздырып коюп, анан алып койдум. Телеграмга бизде жөнөтүп коюшат, анан ошакта жатты. Анан жакындарым эле кээде ишо ачып мындай случайно болуп угуп калышат. Анан сонукен деп калып атышты да. Анда деле көңүл бурган жокмун. Анан жакын досум радиодо иштейт, ошого жөнөтүп койдум. Олар өтөт бекен силерге десем, карап анан өтөт деди да. Анан өттү. Анан ошол айтып калып атпайбы, биз радиодон бир күндө 10 чакта адамдар суранат. Күндө 10 суранат, короче. Аябай жагат окшойт бул адамдарга. Чыгарбайсыңбы деп калды. Ага деле деп жүрөрдүм. Элзар деген ырчы жигит досум алда айтып калды кечке. Бул сонун эркен, чыгарышың керек экен деп эле. Анан экөө эки жактан давить этип атып эле чыгарып салышты. Видео тарттык, клипин тарттык. Анан ошо аябай жагып кетти элге. Анан сон буюрса шүгүр элге жакты. Ушинтип ырдап калдым. Абдан көп просмотр болуп атат. Буюрса. Бул нерсени күттүңөр беле? Ошо негизи күткөн эмесмин. Анан ошо тигилер, ошол досторум, жакындарым айткан үчүн эле ушулардын сөзүн эки кылбай, мага ушундай күйүп, поддержка кылып атышса, мейли угуп коеюнчу деген ойдо эле кылгам. Анан ошо биринчи күнү клипти салганда эле бир 10 саатта эле 100 000, 115 000 болуп кеткен да. Анан деп эле бул менин чыгармачылыгымда өзүмдүн именно каналымда биринчи жолу да. Анан аябай таң калып, сүйүнүп эле ушинтип эметип калдым. Анан дегичекти эле өчүрүп салышты да. Жалап басып салыптыр казак ырчы жигитибиз. Анан мен негизи сурагам андан, бирок ошо клип тартам деп сен айткан эмессиң да деп ушинтип ушундай просмотр аныкынан ашып кетип атат да, Жок, аныкынан ашкан жок. Аныкы деген 20 миллион, 14 миллион. 14 миллион болчу. Бирок аныкы бир жарым жылда да, ал жарым жыл мурун эле жаздырган да. Анан жарым, даже 6 айбы ушундай да 14 миллион болуп турган да. Анан бирок ошондой болгон аныкы. А меники болсо, ал ойлоду да меники дагы болмок. Анан бул ортодон чыга калып туруп буга өтүп кетет деп, потому что чындыгында казактар да аябай көп менде угуп атышат. Мени даже Казакстанга тойго чакырып аткандар болуп атат азырчы. Ушул ыр менен анан ошентип өчүрүп салды, жалап басып салды. Анан кайра байланышканымда сен видео тартам деп айткан эмессиң деп койду да. Анан мейли дедим дагы, чындыгында бул ырдын автору өзбектер экен да. Анан аларга чыктым, Достон Эргашев деген бир сонун ага мени отметка кылып, хит деп аябай бир көрүп эле чынында жакшы тааныбайт да даже. Аябай ыраазы болгом ошол кишиге. Анан эмнеге баспаш керек, мен айтып коем деп аябай ушундай кылган да. Анан уже үмүтүм мейли эми киришпесе кириспей эле коеюн деген жакта эле Жандос сөз жазып калды. Айгерим, мен алып койгом жалапты, карап көрсөң деп. Анан киргизсек, уже экинчисинде анан кирди да. Анан экинчисинде андан дагы бир күндө еще больше просмотр болуп кетти да. Анан ошо көрсө элге жаккан нерсе чындыгында жагат экен. Анан аябай кетип, азыркы күндө бир ай болду, 8 миллион болду. Буга чейин мындай котормолорду ырдап жүрдүң беле? Же бул биринчи ырбы? Буга чейин негизи эски кыргыздардын эски ырын ырдагам, жүрөк сырыны. Анан бир ырба, бир ырды ырдагам, которуп сурап, тоже казактардыкы болчу. Ошол анан бул экинчи болуп калды. Эми буга чейин эле сүйлөшкөндөй, сени Кыз Бырак тобунан бери тааныйм мен. Ошол чыгармачылыгыңдын башаты Кыз Бырак болсо керек же ага чейин эле сага түрткү болгон адамдар болду беле? Жок, негизи Кыз Бырак. Негизи ага чейин эле түрткү болгон менин апам да. Анткени мен 5 жашымдан бери эле, мен кичинекей тилим чыга электе эле. Барына чексиз. Эмнелерге? Барына.
мессенджерлерге, социалдык тармактарга, чалууларга, фильмдерге, сериалдарга, телеканалдарга. 4 жумага 550 сом. Шашылгыла, барыбыз кошулабыз. Переходи на О. Барына чексиз. Негизи билинет го, азыр деле мисалы биз кичинекей бала жана антип ырчылардын балдары көбүнчө чындыгында ырчы боло тургандай болуп анан кадимкиден отого түшүп мынтип ырдаганда могу ырчы болот экен деп мындай байкайбыз го. Ошентип мен деле ошентчү экен да кичинекей кезимде эле. Анан тилим чыгып уже нормально тың басып бир 4 жашымда экен да. Мамам бизде биздин Ысхата курортто турабыз, анан курортто деген ошондой шан шөкөттөр көп болот, анткени эс алуучулар көп да. Аны ошол нерселер, ошол жактарга мени алып барып, живой составтар менен комуз, баян, биз группа болчук да, Ысхата Арашаны группада мен солистка болчумун 5 жашымда элечи. Аны ошол жакта ырдап жүрүп, мамам ушинтип мени мындай ушул нерсемди ойготту окшойт да, көбүрөөкчү. Анан школдордо аябай активный болчумун, именно ошол жактан. Пасын ырдап, менсиз концерттер өтпөйт дегендейчи. Анан ошо окууну бүтүп эле эки жак тандап атканбыз. Мамам папам айтат, юрист бол деп ушинтип жүрчү. Ал кезде мода эмес беле юр академия дегендер. Анан мамам болсо өзүң билесиң деп ушинтип эки жак тандап атып эле анан баары бир ырчылыкка эметип, искусство университетин тапшырганмын да. Анан ошол жакта окуп жүргөндө 2-курсумда кыз бурактоона мени алып кетип калышкан. Гүлшара Садбакасы өзү байкап мени ошоктон кыз буракка ылайыктуу экенине деп ошентип жүрүп чыгып кирип калгам ошол группага. Анан группага 2 жыл ырдадым ошо группада. Ошол. Буга чейин за кадрам айтып калдың го, сен мындай чыгармачылыкка мындай тытынып жүгүрө бербейм депчи. Анан мен азыр сен айтып аткан сөзүңдөн мындай жыйынтык чыгардым. Балким сен 5 жашыңдан бери ушинтип ырдап жүрүп, анан мындай бир аз балким мындай чарчай түшкөндүрсүң. Же өзүң эле мындай жулуна берген адатың жокпу? Чарчаганда эми мен анчалык деле укмуш аракет кылып монтип ар кайсы жакка башым салып жүргөн жокмун да. Ырдап жүрөм, бирок өзүнүн ордорду менен мен негизи эле сиз айткандай ошо такыр жулунбайм, жулунгандардын катарына кирбейм да. Эми жулунган деле негизи жакшы нерсе, ал аракет да, аябай аракет кылышат тура. Жана вообще ырдай албаган ырчыларыбыз аракеттен эле укмуш звезда го мисалы. Ал вообще ырдай албайт, бирок звезда, эл тааныйт, анткени ал аракети күчтүү. Ошондойдон такыр таланттуу укмуш адамдар мындай эле жүрбөйбү артта элечи, мисалы алар аракети жоктор да. Мен такыр аракетсиз дагы, так укмуш жулунган да эмесмин да, мындай ортодомун. Айтып атпаймынбы, каалам, ырдагым келет, бир нерсени ырдагым келип, жан дүйнөм каалагандарды жан дүйнөм кааласа кылам, любой эле нерсени, ырда деле эмес, башка деле нерседе, үйдө деле мисалы оокат ишинде, тамак жасаганда деле, любой нерседе жан дүйнөм кааласа кылам, каалабаса кылбайм да. Ушундай адатым бар. Мамам деле айтат, мисалы братишкам, мама 2 күндөн бери жыйна элек деп айтып адаттанса, анын көңүл келсин кылат деп ушундай да, уже баары билет да, мен ушундаймын. Чыгармачылыкта да так ушундай. Айгерим, сен айтып калбадың мындай таланты жок, бирок аракети менен баягы жылдыз болуп кеткендер бар депчи. Анан Болтура да бизде. Ооба, анан ошондой таланты жок, биздин жылдызы жанып кеткен ырчыларды карап отуруп, мындай таланттуу же баягы билими бар ырчылар кандай сүйлөшүп каласыңар, мындай ушулар ырдап эле койсо экен дейсиңерби же эмгегин баалайсыңарбы? Кээде болуп калат, көп эле сүйлөшөбүз. Мен мисалы өзүмдү таланты барлардын эле катарына кошом да. Анан ошо ырдай алгандар отуруп, деп мурун ушундай болчу да. Тиги деле жүрбөйбү, биз деле кичине аракет кылбай, бири-бирибизди наоборот ушундай болуп калган учурлар болгон. Анан азыр эми чындыгында билбейм, азыркы учурдагы ырчылар такыр бири-бирибизди көрө албай деген нерсе жок да. Көбүнчө мен байкашымча ар ким өзүнүн арабасын тартып жүрөт да. Кыла берет, тигини көрө албай, мындай тигиндей. Мурун мисалы бир ырчы мисалы да, мисалы өлүп калды, анан буттосудан өлүп калды деп эле ушундайлар толтура болчу го. Бири-бирин көрө албай даже өлтүрүп салып дегендерчи. Мурун наоборот жаман нерселер көп болчу дейм да. Азыркы жаштарда андай жок. Мурункуларда, ырчыларда аябай ушундай нерсе, жаман да нерселер аябай көп болчу экен да, улуулатачы. А бизде азыркы учурдагыларда такыр андай жок. Наоборот, сиз айткандай баалайбыз да, мисалы. Түнгөчө ал өлү аракет кылат да деген сыяктуу нерселер наоборот көп болот экен да бизде. Сен шоу бизнеске канча жашыңда аралаштың, чоң сахнага чыгып, анан биз дагы мындай чыгармачылыкта бир аз аралашып жүрүп, айрым ырчылардын кылыкчылыктарын билип, бирок ал элге башкача маалымат жетет да. Анан ошондой нерселерди шоу бизнестеги мындайча айтканда оюн зоок нерселерди кандай кабыл алдың? Сени таң калтырган нерселер болду беле?
бир нерсени мындай бурмалап салыппы мен жөнүндө мисалы? Жок, мындай бири-бириңерди тааныйсыңар да, анан элге башкача маалымат жетет, бирок силер анын чындыгын билесиңер. Башка ырчылар жөнүндө мисалы мен андай нерселерге азыр таң калбай калгам. Анткени кыз бракта жүрүп мен аябай шоу бизнестин ысык суугун көрүп койгом да. Чындыгында көрүп жетишип калгам. Анан ошондуктан ошол жактан мага аябай чоң мектеп болгон, кыз брак аябай ыраазымын да. Мен ошол жакта мектепте эле кадимкидей окуп анан бүткөндөй болдум да, мындай чоң жашоогочу. Ошондуктан азыр таң калбайм ал нерсе биз үчүн билип эле турган нерсе, билип эле турасың. Анан даже сүйлөбөйсүң да, анткени уже сөз жок да мендечи лично. Мен андай нерселерге таң калып, уже шок болуп, деп бүткөм да мурун элечи. Анан ошол азыр вообще андайга таң калбай калгам. Бирок өзүм Кудайга шүгүр андай эмесмин. Мени тааныгандар бардыгы билет. Мен жашоодо кандайым, мындай деле ошондоймун да, эч кандай мындай. Тарс жүргөн мүнөзүң бар экен. Азыр интервьюдан байкалып атат. Бул мүнөз сага мындай оң терс таасирлерин береби? Терс таасирлерин көп берет, анткени сүйлөп сала берем да. Мындай кандай ойма келет да ошол нерсени. Ойма жөн эле нерсе келе бербейт да, чындык нерсе келет, ошол нерсени сүйлөйм. Анан кээ бир жерде тарым калышат. Кээ бир жерде мисалы ушинтип сүйлөп салсам көп комментарийлер жаман келет, анткени эл деле ошол нерсеге даяр эмес да. Элге деле, эл өздөрү деле мындай эки жүздүүсүңөр, тиги бусуңар деп койгону менен эл деле өзү ошондо кооз чымчык болгонду жактырат да. Кооз чымчык болгондорду карайт, ошолорго кызыгат, ошолорду карап ой деп оозун ачып таң калат. На самом деле мындай чындыкты сүйлөп, чындыкты тарс сүйлөсөң, кээ бирлерине жагасың да, көптөргө жакпайсың. Ошондуктан көбүнчө жаман таасирин тийгизет. Бирок бул менин мүнөзүм да. Анан мен кантип өзүмдү башкача кыла алам. Чыгармачылыкта, шоу бизнесте достук барбы? Сен Instagram баракчаңан байкап калам, Кыз Сайкал менен курбу экениңди. Чындыгында мындай достук барбы? Достук болот албетте. Анан жандай достуктар да толтура бизде, шоу чөйрөсүндө жөн эле досум доске дешип ушундай кыла беришет го, бирок анын баары дос эмес албетте. Именно Кыз Сайкал жөнүндө сурап калдыңыз. Кыз Сайкал экөөбүз чындыгында эле достукка киребиз, анткени биз деген 10 жылдан ашык таанышпыз. Кичинекей кезибизден бери таанышпыз. Ош кыз бракта жүргөндө таанышканбыз да, ал 2014-жылы да, азыр 24, ошондо 10 жыл болду. Кыз бракта жүргөндө эле таанышып, анан аябай жакшы болдук да. Мүнөзүңөр төп келет болуш керек. Кыз Сайкалда ушундай айтасыз. Чындыгында ошо өзү дагы айтып калат да, экөөбүз бирдей чыга берет баардык нерсе депчи. Анан ошон үчүн дагы биз кармалып ушуга чейин жакын даже 10 жылда уже бир туугандай деле болуп калганбыз. Анан элдер просто биздин дос экенибизди 2 жылда эле, 2 жыл болду билгенинечи, анткени биз мурун интернеттерди такыр колдончу эмеспиз да, көп колдончу эмеспиз, колдонсок деле азыр акча таап калдык да эми интернет менен, ошон үчүн айла жоктон жанталашып каждый шагты киргизебиз да. 2 жыл мурункусунда биз актан акча таппачык, анан кааласаң киргизесиң, кааласаң киргизбейсиң, даже азыркыдай да колдончу эмеспиз, ошон үчүн эч ким билчү эмес да биздин достугубузду. Анан биз интернет колдонгон кезде деле элге мынтип эч качан дос болгон эмес. Биз жолуксак деле экөөбүз сүйлөшүп каткырып атып эле убактыбыз өткөтчү да. Ар кимди айтып калат деп атып эле ошентип эле өткөрөт убакыт. Анан мынтип көргөзгөнгө убакыт жок. Анан элдер бизди билчү эмес да. Анан 2 жыл мурун эле ошо дос экенибизди билип алып эле анан бул экөө деле дос эмес деген нерселер да боло берет да ортодочу. Анан негизи Сайкал экөөбүз бүт тууган эле болуп калганбыз. Эми жеке жашооң тууралуу да эгер уруксат берсең суроолорду берейин. Турмуш курууга деле мындай убакыт келди. Убакыт сааты келип калыптыр. Өзүңдүн пландар кандай бул жаатта? Турмушка жолуна аттанайын деген кандидаттар бар. Анан аз карап атам деп. Ошондуктан негизи аз калды. Буюрса сиздерге сүйүнчүлөйм. Анан убакыт сааты келип калды. Сүйлөшкөн мырзаң бар демек. Ооба, бар. Тандап атам. Кандидаттарыңды кандай талаптар менен тандап атасың? Аябай деле тандап элем, тамашалап атам. Негизи турмушка именно аз калганда карайт экенсиң да, баардык нерсе ага чейин эчтекени карабайт экенсиң. Тем более менин характерим менен мен вообще мындай карабайм да көп нерсегечи. Мага ошол адам жакса эле, ошол адам менен мындай приятно болсо эле мен сүйлөшө берем да.
бул тиги кийин мени багабы, анан акчасы деген нерсеге такыр карабайт экенмин да менчи. Ушундай да характерим бар, анан ошондуктан бирок аз калганда карап калат экенсиң кадимкидей. Азыркы убакытта мындай интернет өнүгүп атат, Инстаграмда ачсаң баары эле сонун жерлерде жашайт, жашынакай жерлерде жүрүшөт. Анан ошондойлорду көрүп, кыздарда деген мен да ушундай жакшы жашашым керек, жакшы жерге барышым керек деген талаптары күч экен да. Демек сенде андай нерсе жок. Менде негизи антип, конечно, сен деле жыргагың келет, бирок менде мындай да нерсе бар да. Акчасы укмуш көп болсо деле, бирок ал адамды жактырбасам мен такыр сүйлөшө албайм. Буга чейин ошондой болду беле? Колунда бар бай жигиттер сага сөз айтып, бирок сен такыр мындай көңүлүң келбеген. Айзатча болот да, канчага чыкты мен окуйда. Андай толтура болгон да. Анан мисалы укмуш машина менен келет, анан сонун экен мисалы машинасы кызыгасың да, гүл берип ушинтип атса, кызыгасың, анан сүйлөшүп көрөйүнчү деп даже аракетти деле кылып көргөм. Болбойт, мен да такыр болбойт андай. Ал адам мен ойлоном да кийинкиндичи, бул мен жүргүм келбесе, баскым келбесе, анан зачем? Ошондуктан издеп жүрдүм өзүмдүн мындай жүрөгүмө жакын адамдычы. Анан чыгармачылыкка жакынбы же алыспы ал адам? Жакын. Мен өзүм сөзүмө Кудай сала берди да, айтчумун. Эме деп. Жок, мындай болчу, чындыгын айтканда, мурун ырчыларды көрүп, ырчы биздин дос, аркыларкелер, байкелерди көрүп, аябай кыз жандуулар го, эми көбүнчөсүчү кыздардын эмесинде жүрүшөт постоянно. Ырчы жигиттер аябай эме болуп турбайбы, такыр мындай ырчы жигитке тийбейм деп бир учурларда ойлонуп жүрдүм. Анан кийин ошо ырчы кыздар күйөөгө тийгенден кийин эле ырчылык таштап жок болуп кетет го. Ошону да байкап, анан кайра оюм өзгөрдү да. Мен только ырчы жигитке тийишим керек экен. Экөөбүз чогуу ырдап, чогуу өсөбүз, дальше ырчылык менен жүрөбүз деген оюмду кайра ошону өзгөртүп, анан буюрса деп турайын эми азыр. Аз калыптыр кандидаттарды мындай эки учур болот да. Ырчы кыз турмушка чыкканда же жоголуп кетиши мүмкүн, же наоборот, же бага ачылып, аябай биз андайды көрүп эле атпайбызбы? Эгер ырчы мырза менен ырчы айым баш кошсо, же жоголуп кетет, же болбосо андан ары өркүндөп мындай бири-бирине жакшы мындай тирек болуп атышат да. Буюрса сен да жаңылыктарыңды угат экенбиз, анда жакшы. Буюрса. Мындай айым өзү эне болоор алдында же турмушка чыгаар алдында өзү сезип ошого даяр болуп калат да, негизичи мындай. Сенде ошондой сезимдер болоттур да демек. Менде чыга турган мезгилиң келип калганда өзүңдү туюп бир аз ойлонуп калат. Мен көп нерсени ойлонбойм да. Мындай мен мамам айтат, сен күнүмдүк жашоо менен жашайсың деп, мамам көп учурда урушуп калат да. Анан айтам, эми эмне кылайын, может эртең өлүп калабыз, мамам күнүмдүк менен жашай береличи, жыргап эле деп, мамам менен күлүп бай тамашалашып калам да. Анан ошо мен күнүмдүк менен жашайм да, чындыгында элечи. Анан азыр ошо тийиш керек деген ой келгенден кийин ойлоп калдым, будущий мисалы. Кантип сиз айткандай ошо даяр болуп баштайт экенсиз. Сенин сүйлөө манераңдан андай ал мырзаны чын эле сүйүп калганыңды мен байкап турам. Толкунданып атасың. Ошол нерсе өзүңө кут болсун, буюрса жакшы түгөйүң менен жетелешип чыгармачылыгыңар дагы өркүндөсүн. Дагы жолугуп сен ушундай жакшы жаңылыктарыңды элдерге жеткирип жүрөлү. Чыгармачылыгыңа ийгилик, дагы хиттерларды жаңырта бер. Канчадан бери ошо аракет кылып жүрөм. Бул каласырды айт деп эртеден бери сүйлөсөм деле ойлобоңуздар. Эчтеке кылбайт деп, жок, мен ушул нерсеге аракет кылып жүрөм. Колуман келишинче кылам. Анан ошол нерсенин үзүрүн акырын-акырындан көрсөң аябай эле сүйүнүчтүү болот экен. Анан угуучуларыма ыраазычылыгымды айта кетем. Анткени аябай колдоп тим эле бар да, мисалы урда болду, антигинде болду деп жана хейтерлерчи. Анан бул ырда негизи хейтерлер аябай аз, даже жок десем да болот да. Наоборот, аябай колдошот. Сен тилерден да укмуш ырдап салгансың деп тим эле мени ушундай колдоп поддержка бергендери мага аябай күч кубат берип, мен уже экинчи ырды даярдап салдым дейм. Анан ошо сиз айткандай тойлорго дагы ушул ырды айтышып, тим эле аябай колдотушат да азыркы учурда. Ошондуктан менин көрөрмандарым десем болот, баарыңыздарга чоң рахмат. Силер бар, биз ушундай сонун өскөнгө аракет кылабыз да. Айгерим, сага чоң рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, эгер сиздерге бул видео жаккан болсо, жагат деген ишеничтемин. Лайк коюп, жакшы ой пикир калтырсаңыздар болот. Видеону бөлүшүп койсоңуздар дагы ыраазы болобуз. Анда кийинки эфирге чейин саламатта туруңуздар дейбиз.